сыйкырчылар деле, ошондой эле ошо сыйкырга кызмат кылган жин шайтандар дагы биз канча өссөк, алар да ошончолук өсө берет. Илгери бир өткөн замандарда сыйкырчылар бир караңгы жерлерде, үңкүрлөрдө, токойлордо жалгыз жашап, адамдар ошо жерге баргандан коркуп, ошо сыйкырчыга барганда ушундай бир жүрөктүүлөр барып кана бир адамды сыйкырлатып кара дубалап жүргөн болсо, азыркы заманда субханалла эмнекен? Сыйкырчылар көчөдө эмес экен да, офистерде экен. Жакшы жайларда бүт ушундай бир удобство түзүп койгон, ушундай бир алдыга мына керек болсо алдында ноутбуктар менен ушундай продвинутый экен да. Сыйкырдын кара дубалап сыйкырчылар жолсо көз ачыктар субханалла күн өткөн сайын эмне болот экен? Улам өсүп атышат экен. Ал эми ошондой эле жиндер дагы ошол биздин заманыбызда эмне болгон болсо, ошол нерсе менен өсүп баратат экен. Эмнени айткыбыз келип атат? Муну мен бул дүйнөдөгү болуп аткан нерселер биз кандай өзгөрүп атсак да, көрүнбөгөн тарапта дагы ошондой өнүп өсүп баратат. Кара дубалар түрлөрү бар деп айтканымдын себеби эмне үчүн? Анткени кээ бир убактарда биз ошолорду акылыбыз менен аңдап биле албай калабыз. Же болбосо ошол сиз менен бизге болуп аткан нерсени, кара дубанын кантип келип калганын да билбей калабыз. Ошо качан бизге кара дуба же болбосо ошо жанагындай сыйкырланып калганыбыздан кийин билбей жашап жүрө берет экенбиз, анан бир күнү биздин башыбызга келген ошол жанагы сыйкырдын кесепети акыр бар алат экен. Эгерде сизге бир кара дубанын бир белгилерин билгиңер келген болсо, аябай көп айтып бердик биз сабактарда. Бирок бүгүн айта турган нерсебиз, ошол кара дубаны качан сизге кара дуба болгондон кийин, бул мен өзүм сүйлөшүп жүрөт окшойм. Же болбосо бул нерсе мындай бир баш айлануу, же болбосо ден соолуктун начарлашы, жанакыр бир сиздин жашооңузда бир өзгөрүүлөр, үй бүлөңүздөгү өзгөрүүлөр, булардын баардыгы тең жөн эле болуп аткан жок экен. Биз билбейт экенбиз, кайсы балким сыйкыр мененби, балким субханалла. Балким субхан кээ бир убактарда биз ойлойбуз, мен депрессияга түшүп калдым деп ойлойбуз. Депрессия, стресс болуп калдым, жашоомдо ушул нерсе болуп кетти, эмне болуп кеткенин билбей калдым. Ошол мындай адам өзү ошол нерсеге өзүн өзү алдаганга аракет кылат экен. Өзүн өзү алдаганга аракет кылат. Ошондой эле кээ бир адамдар жин кирип кеткен болсо, ал адамдар мен чөтө жинди болуп калдым окшойм, өзүм менен өзүм сүйлөшүп баштадым эмнегедир. Кээ бирлер болсо өзүн өзү менен сүйлөшүп, мындай айтканда баягы алдаганга аракет кылышат. Ошо менен бирге эле ар кандай жолдорду издеп башташат экен. Мисалы, көз ачыктарга барышы мүмкүн экен. Субханалла, көз ачыктарга барышы мүмкүн экен. Же болбосо жанагындай бир апаларга, кемпирлерге кирнелеткенге аракет кылат экен. Же болбосо интернеттен карап ошол нерсени айыкканга аракет кыла берет экен. Жолун издейт экен да. Эми караңыз. Кара сыйкырлардын биз мындай азыр мындай айтып калганда эме болуп калдык да. Мурунку мезгилде айтып элек, боо жети сыйкыр, боо кара сыйкыр, боо түрлөр дейт. Бирок азыр кээ бирлерибиз, мисалы, кичинекей балдардан бери сыйкырланып калат. Кичинекей бала. Эненин ичинде төрөлгөн кичинекей бала да сыйкырланып калган убактар аябай көп. Мындай болбой койбойт экен да. Кара, кичинекей бала. Окуялар аябай көп. Бирок ошол эле мисалы, кээ бирлер мисалы 4 жаштагы, 3 жаштагы бала деле, кыз деле сыйкырланып калыптыр, сен ушуну дубаланып калыптыр десе, айтса, бул 4 жаштагы бала кимге мишайт берди? Кимге тоскоол кылышы мүмкүн? Деп айтышы мүмкүн экен. Ал баягы ысытма менен ооруп, балки температура болуп түшпөй, дайым такай. Канча больницага барып эме кыла турган болсо дагы ошол нерселер түшпөй, мындай айтканда температурасы түшпөйт. Субхан ыйлагандын үстүндө болот. Ошо кичинекей бала кадимгидей чоң кишилерди арыктап баштайт. Эненин сүтүнө жолобой калат, көдөнгө жолобой калат, субханалла. Ушундай көптөгөн нерселер бар да. Эми караңыз, сыйкырчылар ушунчага жетишкен экен, кичинекей балдарынан бери сыйкырлап шантажга өтүп баштады. Биз субханалла мындан кантип коргонушубуз керек десе, дайыма айтып атабыз, көп элер менден сурап атат, биз өзүбүз деле мындай ошо кара дубалардан мындай сыйкырдан кутулсак болбойт бекен? Биз өзүбүз эле ушул нерсени кылып койсок болбойбу деген вопростор бар да.
болот. Эме алса, ошол сыйкырдан кутулса болот. Бирок көпчүлүктөрү ошол кара сыйкыр жөнүндө айтканыбызда мындай ошол нерсеге даяр эмес. Андан өзүн сактаганга даяр эмес. Эмне үчүн? Анткени ал адам биринчиден намаз окубайт. Алла менен тиешеси жок. Же болсо ал келме айтышы мүмкүн, ла илаха иллаллах Мухаммад расул, бирок андан башка эч нерсеси жок анын. Намаз менен иши жок, орозо менен иши жок, Куран менен иши жок, эч бир нерсе менен иши жок. Дайым такай эмне кылат экен? Бир гана нерсеге иши бар да. Бул жашап жүрөт. Эми ошондой адам кантип өзүн Куран окуп, жана үйүнө Куран коюп, кантип айыктыра алмаган? Бул намаз окуу, бул имандын бир деңгээли. Сен иманыңдын баарын бир белгиси. Орзо тутуу да ошондой. Куран окууда, зикир чалып, колуңа теспени кармашың дагы сенин иманыңдын бир деңгээли негизиндечи. Бул адамы мисалы кол оозунан субханаллах деп бир жол айтышы да бул имандын деңгээли. Эми ошол иман деңгээли өтө төмөн болгон, мындай менен таптакыр иши жок адам кантип өзү сен кара дубаланып калган деген айгалат. Динден түшүнүгү жок. Ал динден да түшүнүгү жок. Бирок жакшы алхамдулилlah көз ачыкка барган арам экенин, күнөө экенин билип калышты. Бирок дубаланып калды. Мына ошондо анан Куран менен дарылоочулар ошол мезгилде керек болот. Биз азыркы мезгилде мындай айтып отурса өтө көп, айтып отурсаң арман көп дегендей, субханалла, көпчүлүктөрү мен өзүмдү өзүм дарылай, кантип дарыласам болот деп мага WhatsApp'тан, мындай Facebook'тан, бүт мессенджерден бүт ушундай келет да. Кантип өзүмдү өзүм дарылайм? Кантип дарыланып, кантип мен өзүмдү өзүм оңдойм? Анан сурайбыз, намаз окуйсуңбу, орзо тутасыңбы? Ушундай жок дейт. Аялдар айтат, жаанып жүрөсүңбү? Ушундай бир жок дейт. Эми караңыз. Канча уксаң дагы, канча нерсе кылсаң да айгалбай калышы мүмкүн. Ошол себептен ушул жанакыл Куран менен дарылоочулар ошол мезгилде керек болот. Эгерде сиз ооруп калган болсоңуз, ушул ооруңуздун эч бир диагнозу чыкпаган болсо, мына ошондо эмне кылып башташ керек экен? Ойлонуп башташың керек экен. Эмне себептен мага ушул оору келди? Бирок көп убактарда мен дайым айтам, эгерде сиз мындай ооруганда эле автоматически сизди бирөө дубалап салды десе, эмнекен ким кылды деген суроо беришет. Ким кылды? Эми шайтандын бир иши бар экен. Шайтандын иши ал адамдардын силай рахим, бир тууганчылыкты бузуу. Эрди аялдын ортосун бузуу. Ошол себептен эмнекен дайыма ушул келин окутуп койду, кайненеси окутуп койду, бир тууган окутуп, абысын окутуп койду деген сөздөрдү эмне кылат экен, чыгарышат экен. Бул арам экен. Бир адам мисалы алса сизди ушул бирөө окутуп коюптур сени деп айта турган болсо, анда ошол адам күнөөкөр болот. Кайыптаган нерсени ким окутуп койгонун билбейбиз биз. Колунан кармап алганда гана, ошол аты жөнү жазылганда гана мисалы эмне болот? Биз билебиз, бул ушул окуткан турбайбы дейт экенбиз. Бирок ал нерсени кармабастан жүрсөңүздөр, анда Кудай сактасын, субхан, эч качан айыгалбайт адам. Көрүп атабыз, канча деген сыйкырлардын түрлөрү болот. Мисалы, жада калса, ушундай бир нерсе, койлордун баштары, сөөктөргө аттарын жазышып, ийнелерди ушундай канча деген куклаларга сайып атканын, канча деген нерсе көрүп атабыз. Үйлөрдүн ичинен канча деген нерсе таап чыгат. Мисалы, бир эле жөнөкөй эле нерсе, мындай бир жөнөкөй эле мындай өзүңдүн билбейсиң, дайым эле турган жип үйүңдө. Мына ошол жиптин башына түйүн кылып туруп, эмнекен ошол үй бүлөнүн баары керелден кечке ошол сыйкырдын себебинен кыйналып аткан үй бүлө андан көп. Айтайын дегеним, эмне максат? Биз кантип өзүбүздүн эмебизден ушундан кутулабыз десе, анда динге келиш керек экен кайра, иманга келиш керек экен. Деген сөз, иманга келиш керек. Намаз, зекет, ажылык, ушу диниңде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кайтып келиш керек. Эгерде пайгамбардын сүннөтүнө кайтып келбесек, динге кайтып келбесек, анда субханалла мындан кутулуш оор боло берет. Оор боло берет. Канчалык оор болот? Өзүбүздүн акылыбыз жетпей калат кээ-бирде, субханалла. Жана башында айттык, ушул кээ бир адамдар, мисалы биз бир эже келди, ушундай бир сенде сыйкыр бар экен, ошо жин менен экен дегенде таң калып атат да, кандай болот десек деп айтат, анан белгилерин айтып берсек,
Айтат, мен ушунча бир 10 жылдан бери өзүм менен өзүм сүйлөшүп келем дейт. Анан ошо өзүнүн ичиндеги нерсемде ошо жини менен сүйлөшө берген дагы, мен ушунда бир кичинекей галлюцинация же болбосо жанагындай бир кулакка бир эме болуп калган окшойм, нерв болуп, срыв болуп калгандан ушинтип калдыбы деп дайыма ушундай ойлочумун дейт да. Бирок ошол эмне ичиндеги жин аны мындай айтканда жиндилик эмесине баягы окутулганда жиндилик окутулган. Ошону мен баягы аял ошо өмүр бою өзү менен өзү сүйлөшүп жүрүп кеткен. Сүйлөшкөн. Эми сыйкырлардын субханалла ушул убакыттарда эгерде сизге кулагыңызга бир нерсе угулуп баштаса, же болбосо бирөө менен сүйлөшүп баштасаңыз, анда муну токтотконго аракет кылышыңыз керек. Токтотконго аракет кылыш керек. Колдон келишинче токтотконго аракет кылыш керек. Кантип десе, ошол замат билген адамдарга барыңыздар. Мечит имамдарына барыңыздар, мечиттерге барыңыздар. Субханалла, эркек болгон болсоңуздар. Аял болгон болсо күйөөсүнө айтсын. Эгерде күйөөсү ошо түшүнүксүз боло турган болсо, маадыбыт өлүп кетти дегендер бар го. Жанагындай бир кээ бир аялдар мага качып келет биякачы. Ушундай күйөөм мени ушундай бир түшүнбөйт. Диндар болсо деле түшүнбөгөн эркектер аябай көп. Диндар өзү. Динде түшүнүгү бар. Бирок дагы деле болсо ушул эмнекен анын ою дин деген бул намаз эле деп ойлойт да. Дин деген бул намаз эле деп ойлойт. Бул мындай айтканда ушул эле экен депчи. Дин намаз, орозо, зекет, хажылык деп. Туура исламда 5 шарттын бири ушул экен. Бирок дин дегенде ушундай түшүнүш керек. Алла Таала динди намаз эле берди, жок андай эмес. Бүт нерсени камтып берди. Биз ушундай бир чоң бир сложный бир механизм сыяктуубуз бизчи. Мисалы адам баласычы. Ошол сложный механизмде муну эмне бар экен? Аны мындай өз алдынча иштетүү, субханалла жанагындай бир эмелер менен мындай карасаң, мисалы бир эле машинени эмне оңдош үчүн канча деген столлор бар туурабы? Канча столлор бар, мойкалар бар, эмне деген ушундуктар бар. Канча запчасть деген дүкөндөр бар толтура. Ошондой эле Алла Таала бизге динин берип атканда бизге лайыктап берген. Алияум акмалду динукум дейт. Бүгүн сиздердин диниңер толуктан дейт Алла Таала. Толуктан деген динде кемчилик жок экен. Эми ошондо медицина тарабы да аябай катуу каралган. Динде медицина китабын тип деп дарыгерлик китеби деп аябай катуу каралган. Дарыгерликте субханалла динин 30% дарыгерликке берилген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо эмне дарылануу тагдырга каршы эмес деген. Кээ бирлери ошол дарыланат дегенде, ошо дем салат дегенде эле баягы мындай бир туура эмес түшүнүктөгү болгон намаз окуган кишилер бар. Ошолор күйөөлөрүнө ошол субхан аялы кыйналып, өзүнүн жанында ошо жаткан аялы кыйналып, өзүнүн ушунча башы ооруп, эмне кыларын билбей батпай ыйлагысы келип, депрессия сыяктуу болуп, күнүгө ыйлап аткан аялдар, мисалы кээ бирокто биз байкабагандар биз барбыз эркектер, толтурабыз. Бирок ал эмне экен? Ошол субханалла эмне десе дем салдырайын десе, келе мен деле дем салып койгом. Бирок эмне кээ бир фасыктык иштерди кылып жүргөн киши калп айтып кое турган, жанагындай бир кээ бирде бозо созо ичип, пиво ичип койгон, субхан жанагындай бир бар го жанагындай музыкаларды кулагына салып алып, ушундай угуп жүргөн, ошол эле мезгилде мындай бир дагы кандай десем бир күнөө ишке берилип жүрсөң деле, намаз окуп жүрсөң деле, анын дем салышы, анын субханалла эч мындай өтпөйт деген сөз. Бир кандай бир дойлода өтүшү мүмкүн, бирок субханалла өзү күнөөкөр. Ушунчалык даражада. Эми кара. Ошол себебинен биз туура түшүнүшүбүз керек. Ошондой ооруп аткандар болсо, мисалы жанагындай өзүн өзү батпай аткан болсо, өзү кыйналып жүргөн болсо, ошолорго кандай кылып жолун билбеген адам кыла турган болсо, тескерисинче чайнап чыдайт аны. Таптагы чайналып калат. Чайналып көптөгөн эркектер, көптөгөн аялдар субхана чайналып калган азыр. Десеңер ушуну. Өтө көп чайналып калган эркектер бар. Ушундай бир жашоодо ушундай тажап, эмне кыларын билбей калгандар бар. Уже безвыходный положение. Психиатрда отурат, психологда. Психологдун түйүнү барып алып, ошо арман айтып берип, жадабыз мурун кинолорду көрүп, таң калчу элек да, бул кандай бул? 4-5 эркек отуруп да, мен наркоманмын деп сүйлөшүп отурандар го. Мен алкашмын, анан көпчүлүк ушундай дегендер го. Азыр Кыргыздын да жигиттери ушундай окуп калыптыр да. Ошондой психолог барат экен, ошондой круг кылып аткан дагы, анан субхана мен алкашмын, мен божомон татам деп айтып отурушат экен азыр дагычы. Көптөгөн субхана кишилер азыр эркектер эмне болуп атат? Жанагындай бир шалдырап, уйку качып, түнкүсүн уйкусу жок, ушундай бир акыбалга келип калды. Ушундай сыгылып, жүрөктөрү ушундай болот. Эң эле жөнөкөй нерсе ушул. Азыр ушул жин шайтандар адамдарга ушунча каттуу кол салып башташты. Ушу мезгилде. Баянчырак мага бир комментарийде бирөө жазган экен,
бул мындай айтканда сиз бул любой эле кишиде болот, бул психология ушундай деп жазган экен. Мында карап өтүп атсам, аныкы да туура да. Бирок ошол эле мезгилде субханалла психолог жактан жабыркагандар менен бул руханий дарт менен ооруп аткандын айырмасы чоң. Ошол себептен эгерде кимде ким ушул жанагындай бир кыйналып аткан болсо, биринчи көрсөтүп текшертип койгула. Негизи эле дайыма айтабыз го, ар бир үй бүлө субхана айына бир жолу, болбогондо 3 айда бир рукияга, аяттарга окуган катышыш керек. Мына ошондо иншалла алардын жанагындай бир кылып аткан эмелери оңоло түшөт. Керек болсо окуп аткан намазың да оңоло түшөт. Эгерде сиз менен биз ошол жанагындай рукиялар, аяттарга туура катышып жүргөн болсок. Кээ айтат, намаз окуп жүрөм, бирок эмнедир намаз ушундай бир оор болуп атат. Кээ чыдап коюп атам. Кээбирлер бар субханалла, мечитке барып ушу барбай калат. Эмне үчүн? Анткени себеп анын жан дүйнөсү курап калды. Билет ошол нерсе арам экенин билет, бирок кыла берет. Билет ушул нерсени кылбаш керек экенин, бирок кылат. Эмне үчүн дегенде субхан ал жерде же ага жиндер кол салган, же болбосо катуу көзүккөн, же болбосо субхан бир сыйкырланган болуп эсептелет. Ушундай нерсе. Ошон үчүн биз силерге бул айтып аткан нерсебиз жөн эле эмес экен. Бул кайрылуу сыяктуу да субханалла. Эмне үчүн дегенде биз иманга келгенде биз ушуга дагы мындай моюн бергенбиз. Биз мусулманмын дегенден кийин биздин биринчи дарыбыз Куран болгон. Эгерде ушул Куран менен дарылоону дагы субханалла жанагындай бир жок, астафыралла, мен андайларды билем дей турган болсок, анда сен иманда эмессиң деген сөз. Иман жолунда түшүнө элексиң. Куран субханалла бул эң туура жол менен кыла турган нерсе. Бул кадимкидей эле больница сыяктуу. Мына ушул жерде турган нерсе кадимки эле больница сыяктуу. Анткени себеп бул адам мисалы хирург барды кесип туруп ягын тигип койсо, жараны алып туруп. Бул жерде субхан адамдын жүрөгүн, же ошол жерде отурган эң кара нерсени алып туруп, анан кайра тигип койгондой. Андан айтабыз, божон перекс коюп мындай алып жүр, перевязкага кел дегенде эле сен жума сайын келип турушуң керек, момундай кылып турушуң керек дегенде да ошол нерсени туура кабыл алыш керек. Аллаху акбар. Канча деген дарылар, аптекалар, канчалык аптека көбөйдү азырчы. Аптеканын өзүнчө бир катарына, мындай чоң бир катарына антидепрессанттар коюлуп калды азыр. Реклама кадимкидей көрсөтүп атат, сен ушундай бир жинди болуп атканыңа могу дары бар деп көрсөтүп атат азырчы. Бирок биздин дарыбыз бар да мусулмандардын. Биздин дарыбыз Куранда. Ошону угуп атканда дагы көңүл буругуш керек негизичи. Биз мисалы карасаң Куранды коюп деле басып жүрбөйбүз. Бирок негизи ошо Куранды коюп басып жүрүү да өзү шарият боюнча туура эмес болуп эсептелет. Жакшы эмес, угуш шарт болуп калган. Угуш шарт. Эми ошону уккандын да шартын аткарбай атабыз. Ошол себептен кантип биз айыгабыз? Силер ушуну туура түшүндүрүш керек элдерге. Туура түшүндүрүш керек субханалла. Бул өзүнчө бир илим, тармакты илим, мындай диндин бир илим тармагы. Бул тармагы бар мына. Түшүндүрө алдымбы? Иншалла жеткизебизби? Үммөткө жеткизели машалла. Үммөткө баазы мына бул жерде тартып атышат балдар. Ошолорду мына колдон келсе адамдарга жеткизели. Жана сыйкыр жөнүндө, ошол көз тийүү жөнүндө субхан үммөт кейжи деп жазып чыгып атат. Ошол да адемелерди эме кылып туруп жеткизгенге аракет кылып адамдарга тараткыла. Анткени себеп адамдар азыр сен жанына барганда ошол жанына тыңк деп мисалы телефонго тыңк десе монтип карайт да. Тет жерде койсоң деп атсаң карайт. Кой тур дейт да, тыңк дер дейт да, бу жакта карайт да. Ошо тыңк деп туруп койгула да. Мынтип ачып көрсүн. Бул жерде тыңк деген турбайбы? Бул жөн эле тыңк дей бербейт да депчи. Ушундай кылалы. Ошондо иншалла Аллахым өзү бар нерсени өз ордуна коет кылган каласа. Кудайым өзүнө коет. Аракет кылабызбы? Машалла. Эжекелер аракет кылабыз, жеткизели. Адамдар туура жеткизели машалла. Канча деген адамдар кыйналып атат. Күн-түн телефон чалышат бизгечи. Күн-түн телефон чалат. Мен ресурс ушунчалык экен, субхан өзүнүн отурган жери ушунчалык экен, ошончо батышынча уруксат берип атабыз, макул депчи. Андан ары уже албайм. 4 күнүн ичинде ким чалган болсо ошолордун баары келди. Бүгүндөн баштап ким чалган болсо уже аркы жумага калды. Эмне үчүн дагы 4 күндө бирөөлөр кыйналып турушат дагычы. Ошол себептен адамдарга туура негизде жеткизели. Туура. Анан туура окуп аткандарга, туура жолдо жүргөндөргө барганга аракет кылалы. Субханак хамди ашаланта астагфиру ва атубу илейк. Аллах разы.